Кыргызстанда 12 жылдык мектептик билим берүүгө өтүү менен 2025 жыл өзгөчө жыл болуп калды. Алгач ирет мектепке кабыл алуу бир эле учурда 2 класска, 1 жана 2 класстарга жүргүзүлүүдө. Быйыл мектепке электрондук каттоо системасы жаңы шарттарга ылайыкташтырылды. Ар бир мектеп, ар бир класс жана окутуу тили боюнча өз квотасын көрсөттү. Каттоо башталган учурда өлкө боюнча 1 класстар үчүн 151 миң, ал эми 2 класстар үчүн 164 миң орун жеткиликтүү болгон. Биринчи этапта 1 класска 47 миң бала, 2 класска 66 миң бала кабыл алынды. Алардын ичинен 20 миңден ашыгы Бишкек шаарында катталды. Экинчи этап 2025 жылдын 2-июнунда башталып, ата-энелерге каттоо дарегине карабастан калган бош орундар боюнча мектеп тандоо мүмкүнчүлүгүн берди. Түндүк платформасы, министрликтин сайты жана банктык мобилдик тиркемелер аркылуу 2025 жылдын 9-июнуна карата республика боюнча 148 миң бош орун жеткиликтүү болгон. Анын ичинен Бишкекте 4699 орун.